Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолкеев. Аны мен бүгүнкү биздин темабыз өлкөдөгү атамекендик өндүрүштү колдоого багытталмакчы. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Осмонов Данияр Хаттокурович, эмеректерди өндүрүү уюмунун негиздөөчүсү. Данияр Хаттокурович, студиябызга кош келиптир, саламатсызбы? Жана ошондой эле Сулайманов Азамат Курманбекович, эмеректерди өндүрүү уюмунун негиздөөчүсү. Азамат мырза, кош келиптерсиз. Эскерте кетейин, биз түз эфирдебиз, айтылып жаткан ушул атамекендик өндүрүштү колдоо, аны коргоо боюнча кандайдыр бир ойлоруңуздар, суроолоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу коноктор, анда биринчи эле суроом ушул мынакей жаңыдан гана сиздердин ушу уюм түзүлүп атыптыр. Бул боюнча биздин журналисттер атайын жакында сиздер өткөргөн тегерек стөлгө барып чакан сюжет даярдап келген. Азыр ошого баарыбыз назарыбыз туруп, андан кийин анан маекти баштасак. Жакшы болот. 20 жылдан бери эмеректердин түрлөрүн жасап, ички рынокко чыгып келген Эрнис Эсеналиев эми кошуна өлкөлөрдүн рыногуна чыгууну көздөөдө. Ал үчүн мамлекет тараптан колдоо керек экенин жакшы түшүнгөн ишкер эмерек өндүрүшчүлөр менен биригип ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырууну көздөөдө. Кыргызстанда өндүрүштүн өстүрүү, биргеликте бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Бизге кандай ошол эле убакта бизге ушу Кыргызстанда аябай аз эсе бул эмеректи экспорт кылган жок десек деле болот. Бул ушу биз экспортко чыгалы, канткенде чыгабыз, ушу мамлекет тарабынан бизге кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген себеп менен бул түзүлдү. СПМ Союз промышленных мебельщиктердин. Ошо биздин эң биринчи ошо багыттарыбыз, ошо өкмөттөн кандай бизге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо эми калганын буюрса көрө жатабыз, кандай эмелерибиз бар. Чындыгында бул тармакта иш алып барган ишкерлер өз арабайларын өздөрү согуп жүрүшкөнү айтпаса да түшүнүктүү. Мындан улам 250ден ашык эмерек өндүрүүчүлөр биригип, бүгүн алгачкы кереги кеңешин өткөрүштү. Иш-чарага экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев келип, ишкерлерге мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрдү айтып берди. Непосредственно по Союзу производителей мебели я хотел бы отметить. Экономика министрлиги ар дайым бизнес долбоорлорду колдогонго даяр жана ар тараптан колдоп келет. Ошондой эле бизнестин кызыкчылыгын коргогонго да даярбыз. Ал эми эмеректердин өндүрүшүн жолго коюу чоң маселе. Анткени бул тармак акчалай колдоого муктаж. Деген менен биринчи долбоорлор бар. Ошону бирге ишке ашырышыбыз керек. Конечно, чувствуется нехватка финансовых ресурсов в данном секторе. Мындан тышкары Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунда дал ушул тармакты өнүктүрүү жана колдоо боюнча пландар бар экенин айткан Артем Новиков ишкерлерди $100 000 чейинки долбоорлорду жөнөтүүнү сунуштады. Мы со своей стороны как Негизи бардык эле атамекендик өндүрүш колдоого муктаж. Андыктан биз сиздердин долбооруңуздарды карап, финансы жактан колдоого даярбыз. Буга чейин 24 эмерек өндүрүш боюнча долбоорлорду ишке ашырганбыз. Сиздер менен да иштешкенге кызыктарбыз. это одна из ключевых задач. Эске салсак, өлкөдө 1000ден ашык эмерек жасаган ишканалар бар. Эми алар жакшы сапатка ээ болсо, экспортко чыгуу дарамети да жогорулайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз анда ушул айтылып аткан атамекендик өндүрүштү, тактап айтканда эмеректерди өндүрүү уюму боюнча кеңирээк маалымат азыр алмакчыбыз. Ал жөнүндө мынакей биздеги студияда коноктор айтып бермекчи. Сюжетте биздин журналисттер кенен болбосо да кыскача аннотация берди да сиздердин түзүлүп аткан уюм тууралуу. Анын максаты, анын эмне үчүн түзүлүп атканы жөнүндө бизге бир телекөрүүчүлөргө жана мага айтып берсеңиздер. Жакшы болот. Ассаламу алейкум. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бул уюмду түзгөнүбүздүн себеби чоң ойлор, тилектер менен биринчиси көп жылдан бери ушул ой менен келе жатканбыз. Биз эмеректер менен эмерек буюмдары менен иштеп келе жатканыбызга ошол ишкер болуп жана
производительбиз да, мындай өндүрүшчүлөрбүз да, өндүрүшчүлөрбүз. Ушул ой тилекти бүгүн эле келе калып же кече эле келе калган ой тилек эмес бул. Көптөн бери жылдан бери ойлонуп, ооба туура айтасыз. Ушул азыркы мезгилде бышып жетиптир. Бышып жетти, накапливаться этти, бышып жеткен максаты мындай да. Союз деп өзү айтып турат да, союз производителей мебели деп. Бул биригүү бүгүнкү күндүн талабы болду да, бышып жетти да, биригүүчү, ошо өндүрүшчүлөрдү бириктирүү. Жалаң эле өндүрүшчүлөрдү эмес, өндүрүшчүлөргө кол кабыш болуп, бут кол болуп келе жаткан сырье поставщиктер биз менен чогуу келатат. Ушул мен 28 жылдан бери ушул мебель өндүрүшүн аркалап келатабыз. Ошол жерде азыркы сюжетте көрдүк отурган представительдердин арасында ошол биз менен чогуу келе жаткан сырье поставщиктер да бар. Ал эмне десек, ДСП, ДВП, ламинат, керектүү материалдарды камсыздаган, ооба. Ошол ушулардын баардыгын башын бириктирип, биз бүгүнкү күндө рынокто жалаң эле ички рыногубуз эмес, тышкы сыртка дагы чыгайлы деп атабыз, сырткы рынокто да камсыз кылайлы деп атабыз. Муну менен кандай жол менен барабыз дегенде, өзүңүздөр көргөндөй сюжетте көрдүк. Мамлекеттик органдан мамлекеттик органдын кишилери келди. Алар кимдер дегенде, министр экономика өзү келди, зам министр финансов келди, жана финансовый институттун жетекчилери, өкүлдөрү келди. Ошолар менен биз алака түзүп, сырткы рынокты жана ички рыногубузду оңдойлу биригейли деген маселе менен ошо союзду түзүп чыктык да, кыскача айтканда ошол. Азамат Кономбекович, айтсаңыз, мынакей сюжетте айтылгандай эле мынакей экономика министри жана башка баягы биздин бүгүнкү мезгилдеги аткаминерлердин көбү келген экен да. Негизи эле ошо мамлекет тарабынан сиздердин бул эмерек, бул союз болбосо дагы, бул уюм түзүлбөсө дагы эмерек өндүрүшчүлөрүнө кандай тараптан көмөк, жардам керек? Рахмат, сурооңузга абдан жакшы суроо бердиңиз. Бизге негизиден жер маселесин чечип берсе да жакшы болмок. Мамлекет тараптан, мисалы үчүн, чет мамлекетке барсак, мен өзүмдүн выступлениямда да айткам, ошо союз түзүлгөндө открытияда баягы Кытайда, мисалы үчүн, индустриальный комплекстер бар, мисалы үчүн. Атайын ошо райондар бар, шаарлар бар. Турцияда, мисалы үчүн, ошол сыяктуу шаарды, индустриальный комплексти жалаң мебель чыгарган, өндүрүшкөн. Кечиресиз, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып коюп, андан сөзсүз түрдө маекти улантабыз. Саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү, угатабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Ушунча көп эмерекчилер биригип атыптырсыңар, башыңар биригип атыптыр, анан мындай бир казанда баардык байланыш үзүлүп калды окшойт. Суроонун мааниси мындай болду окшойт. Көп сиздерге окшогон эмерек уюмдар биригип атыптырсыңар, бир казанда башыңар кайнайбы деген суроодо ынтымакта иштей аласыңарбы деген маанидо болду окшойт. Албетте, туура суроо. Мен ойлойм, иштей алабыз деп. Мисалы үчүн, биякта бул биздин союзда бири-биринен конкуренция бербеген, наоборот, бири-бирибизге көмөк көрсөтө турган ушундай бир уюм түзүп да. Мисалы үчүн, жогоркудай Данияр Байкесов как отметил, там эме кээде пандемиядан кийин да көп маселелер болуп калды. Мисалы үчүн, көп материалдар кымбаттап кетти. Биз ошого жол бербей, мындан арычы ошо түздөн-түз Россиянын заводдоруна чыгып, Кытайдын заводдоруна чыгып, эмнеге андай болуп атат, эмне үчүн бааны көтөрүп атасыңар? Кыргыз элине бул деле бир таасири тийип атат. Өндүрүүчүлөргө бул зыян тийип атат. Балким ортомчулар бар, атайын бааны көтөрүп атат деп. Ошол нерсени да биз өз калыбына келип базарда эмес, өндүрүүчүлөр сөзсүз түрдө ошо завод, фабрика менен бирге түзүп ортомчулар сапар алды. Ал үчүн бизге мамлекеттин да жардамы керек. Ошо сөзүңүздү улай берсек, суроону мамлекеттин жардамы жөнүндө сурадым эле.
Анан ошо биз индустриальный ошо мебельный городок салганга бизге ошо жер бөлүп берсе деп мамлекет, мисалы үчүн шаардын тегерек четинен объездной же аэропорт аркылуу жолдогон. Биз дальше заводдорду салып, инвестордорду чакырып, бизде чыкпаган нерсени бир ошо Түркиядан болобу, Кытайдан болобу адистерди чакырып, ушундай бизге ушундай завод керек, салып бериңиз, ламинат чыгарам, эмбрей чыгарам деп ошолордун баарын түздөн түз ошонун баарын койгонго ушул аракеттерди кылып атабыз да. Данияр мырза кошумчаңыз бар. Кошумча бар да, мен толуктап коеюн Азамат мырзаны. Биз ушул сырткы инвесторлорду алып келгендечи, бизде чынында өндүрүштө азыркы күндө поролон деген бизде бир кечирип коюңуздар, мындай нан сыяктуу да бизде жок. Эмеректи жасоо үчүн. Эмеректи ушу жумшак эмеректи жасаш үчүн, катуу эмерек жасаганда да ошо кичинекей прослойка поролон керек да. Поролондун размерлери бар. Ошол поролонный заводду эмне үчүн бизде койбойбуз деген суроодо биз Казакстандан ташып келебиз, Орусиядан ташып келебиз, Кытайдан жана башка да. Анан ушул линияны коюп чакан завод экен, анча деле көп расход болбойт экен. Бирок биздин рынок аябай жакшы болмок да бул. Рахмат, да бизде телекөрүүчү байланыштар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, угата союңуз сурооңузду билдирсеңиз болот. Угатабыз сизди. Дагы бир жолу байланышка чыкканга аракет кылып көрүңүз, улбай калдыңыз. Демек, бул менин түшүнүгүм боюнча эмеректерди өндүрүү уюмунун түзүлүшү менен бир гана баягы эмеректер жасалбастан ага кетчү материалдарды, сырьёлорду ушул Кыргызстандын ичинен дагы өзүбүздөн жасоого завод, фабрикаларды куруу да бул чоң максат экен да. Анын ишке ашыш үчүн эмне болуш керек? Жер тилкесин бөлүп бериш керек. Бир, андан башка дагы мен уланта берейин да, ошо Азамат мырза айткандай бул эң бир чоң көйгөйдүн бирөөсү мамлекет бизге ушул жерден чоң жардам көрсөтсө жакшы болот да. Ошо эң биринчи маселе жер тилкесин бөлүп берсе, анан биз жогоруда айткандай инвесторлор келсе, ошол чакан заводдорду, мебельный фабрикаларды комплектовать этели деген сөз бир жерге. Да телекөрүүчү байланышта экен, кабыл алганга аракет кылабыз. Саламатсызбы, угатабыз сизди. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот такой вопрос. Вот от вашего союза простому народу будут какие-то плюсы, там, может, снижение цен или качество улицы? Можете рассказать, какие плюсы и минусы будут? Спасибо. Спасибо за вопрос. Простому народу, какие плюсы от этого? Мен бир эки сөз менен айтайын, анан Азамат мырза улантат, орусча болсо улантат го. Бул эң бир биздин союздун түзүлгөн приоритеттүү вопростор бирөөсү да булчу. Жана пандемияда жөнүндө айттык го, баалар кандай болуп көтөрүлгөн. Ошол биз азыр эксклюзивный договор түзүп, завод изготовитель менен Орусияныкы, Кытайдыкы жана ошо кайыктыкы болбосун, именно занижение ылдый бааны түшүрүү боюнча биз ошо иш алып барайлы деп атабыз да. Ушундай бир кыскача айтканда ушундай. Азамат мырза улантып койсоңуз. Спасибо за вопрос, очень важный. Конечно, мы будем стараться, чтобы цены, если даже не будут подниматься, но соответствовали качеству. Соответственно, будет составлена комиссия, которая будет проверять каждую фабрику или цех определенный, который выпускает местную отечественную мебель. И мы поставим критерии, по какому качеству должны идти. Мы будем разрабатывать для них же дизайны. Соответственно, мы будем помогать в определенной фабрике предоставление иностранных там мастеров или как бы специалистов в этой области, да? Если, конечно, они нас об этом попросят, мы всегда рады в этом им помочь. И цены, конечно, если определенная фабрика будут поднимать на мебель свою, ну, будем просить, чтобы не поднимали и договариваться, соответственно, чтобы сдерживали цены. И, соответственно, и кто будет им поставлять эти поролон, сырье, там, будем просить, чтобы не повышали, не завышали цены. Мен сиздерди колдой элем, мынакей маектешип атып 15-түнүндө бир жыйынтык чыгарып атам. Мына сөзүңүздөргө толугу менен кошулам. Телекөрүүчүнүн кабатырланып берип аткан суроосу да бул өтө маанилүү да. Чындыгында өзүңүздөр алып келип аткан ошо материалдардын баасы канчалык жогору болгон сайын жасалган эмеректин дагы баасы көтөрүлөт. Эгерде мынакей туура айтып өттүңүз сиз, урматтуу Данияр мырза,
бизде жер тилкелер бөлүнүп, ошол эле сырыйбот чыгып аткан фабрика заводдор курулса, өзүбүздөн чыгып атса кандайдыр бир салыктан да бошотулуп, жана ошондой эле жол транспортту жана башка транспорттор алынып калат дагы, албетте эмерек арзаныраак түшөт да. Союздун, мен ойлойм, бул сиздердин түзүп аткан ушул уюмдун келечеги биздин карапайым эл үчүн, эң башкысы карапайым эл үчүн өтө маанилүү жана терс эмес, тескерисинче жакшы сапаттарын берет деп. Сиз айтып өттүңүз мынакей. Сизге суроо, урматтуу Азамат мырза, орусча айтып атканда айттыңыз. Биз чакан болобу, өтө чоң деңгээлдеги ошо эмерек жасаган фирмалардын ортосунда бирибиз менен сүйлөшөбүз жана жардам беребиз. Ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат, айтсаңыз. Бул жерде мынакей 200дөн ашык эмерек жасалган ишканалар, фирмалар биригип атыптырсыздар да, арасында жаңыдан бутка туруп келаткан же болбосо чакан цехтер барбы? Алар болсо, аларга сиздер тараптан кантип андан башка да жардам көрсөтөсүздөр? Конкуренция болуп кетип, алар ишинен калып калбайбы деген, иши жоголуп кетпейби деген суроо да? Албетте андай болбойт. Эгерде алардын сапаты ошо дүйнөлүк стандартка жооп берсе, анан мен өзүм союз ачылганда өзүм жеке речимде айткам, выступлениемде эмелеп. Биз ошо экспортко способный болгонго жардам беребиз. Мисалы үчүн мен эмерекчилерге айтып атам, келгиле Кыргызстан менен жүрөлү, келгиле Казакстанга экспорт кылайлы, келгиле Россияга экспорт кылайлы, келгиле ошол жактын тендерлерине катышайлы керек болсо. Бирок ошого жараша силер өзүңөр конкурентно способный болуп, өзүңөрдүн дизайндарыңарды ойлоп тапкыла депчи. Анан ошондой эле жана жаңы ачылгандарга да биз текшеребиз, цехин барабыз, карайбыз, айтабыз, мындай өзүбүздүн жардамыбызды беребиз аларга. Текшерип, балким сиздер канат тангандай иш алып барбаса, сапаты начар болсо, алар өзүбүздүн баягы иш алып баратан да, же сиздер лицензия бересиздерби, же кандай болот? Биз өзүбүздүн жанакы кандай десем бир кеңештерибизди беребиз да, мындай кылыңыз, анан дальше ушуну иштеп кеттиңиз деп айтабыз. Түшүнүктүү. Данияр мырза толуктасаңыз болот. Биз толуктап коелу, ушул жерде кичине кененирээк токтолуп коелучу. Ушул иш боюнчачы чоң суроо боюнча чоң иш алып барайлы деп атабыз да. Биз жөн эле өзүбүздүн мебелде ишкерлерин чогултуп эле иш алып бара бербей, биз профтех училищалар менен байланышып, ошолор менен взаимодействовать этип, ошол жерден бизге керектүү адистерди окутуп берсин деп атабыз. Окутуп берип, ошол мекеме менен келишим түзүп, биз содействовать этип аларга, биз керек болсо ошол мастер-класстарды өткөзүп, кантип кайсы кесипкөйлөр керек экен ошол мебелдин отраслга, ошол жөнүндө биз кеп кеңеш алып барып, алар менен байланышып, жөн эле тупо мына биз билебиз, Краснодеревщик деген бир специальность чыгат, ошо профтех училищедачы. Краснодеревщик деген совсем бөлөк, ал мына как раз Азамат мырза отурат, жыгач менен иштейт, стол-стулдун баардыгын ушул кишиде. Ал бизге азыркы замандын талабы катуу эмеректерге, мисалы бизге распилщик жана башка деген көп эмелер керек. Ошолордун баары биз критерийин коюп берели деп атабыз. Демек, бул окуу жайды бүтүп аткан студенттерге да жакшы, жумуш менен камсыздайт. Ушул жерин карап коюңуз. Абдан керектүү маселе да булчу. Бизге дагы ошо сразу эле ошолор менен байланыш түзүп, практикаларын ошол биз айтып аткан өндүрүшчүлөр менен түзүп берели деп алар менен келишим түзүп берели. Сразу жумушка орношсун. Жакшы. Эси даже ошо Орусияга кеткен болсо дагы колунда кагазы бар. Мыкты специалист болуп ошол жерден жакшы иш алып барып келсин деген ойдобуз да. Келген күндө да востребованный болуп келет да бул жерге бизгечи. Бизде ушундай ушул алкакта да жумуш алып барайлы деп атабыз иншалла. Кудай буйрса. Жакшы, Кудай буйрса, жакшы ишиңиздер ишке ашсын. Сиз айтып калдыңыз сөзүңүздө баягы эмне үчүн баягы ошол эле Казакстан же Орусиянын тендерлерине катышпайбыз, катышканга мүмкүнчүлүк түзөт бул союз депчи. Бүгүнкү күндө биздин ошо Кыргызстандан чыгып аткан эмеректер ошол эле жакынкы КМШ мамлекеттерине экспортко чыгабы? Экспортко татыктуу эмеректерибиз барбы ошол жерде? Экспортко татыктуу эмеректерибиз бар. Определенный биздин уюмубуздун ичиндеги мебельный фабрикалар бар. Өткөндө бизге катышып кетишкен, Казакстанга жиберишет, Россияга жиберишет. Ошондой эле бирок бир аз маз да единица, можно сказать, да. Биз ошону бир уровеньге көтөрүп, бир эмес бир жакынкы бир 10 жылдын ичинде бир жок дегенде бир 10-20 фабрика ошо
российский казахский европейский ынакка чейин чыкканга ошо мүмкүнчүлүктөр түзүп берилди деп атабыз биз дагычы. Рахмат. Данияр мырза, сизге суроо. Негизи орчунду мындай азыр сиздердин тармактагы ошо эмерек тармагында чоң көйгөйлөрдү баса эле айтып өтсөңүздөр да ошо түз эфирде. Негизи кайсыл Өзүңүз айттыңыз 30 жылдын тегерегинде иштеп атат. Сиз жакшы түшүнөсүз да? Биз ошо 95-96 жылдан бери аркалап келебиз. Ушул кесипти. Анан көйгөй ар бир тармакта бар да. Негизи бул көйгөйгө качан туш болосуң дегенде өндүрүш кылганда туш болот экен да көбүнчөчү. Ошо өндүрүштүк менен бир 2000 жылдардан баштап келатабыз. Көйгөй көп бул жолдо. Бизде чынын айтсам ушул күнгө чейин, ушул союз түзүлгөнгө чейин бир кызыктуу нерселер болду, сүйлөшүп аттык. Бизди бирөө басып келип, мебель өндүрүшчүлөр деп бизге бир сурап да келбептир эч ким бизденчи. Бийлик өкүлдөрүнөн. Эч ким бийлик өкүлү дагы, бийлик эмеси дагы дегендечи, мындайча айтканда, кандай деп түшүндүрсөм сизге, эч ким басып келген эмес. Азыр биз ушул союзду түзүп, биз бийлик өкүлдөрү менен взаимодействие кылып атабыз да. Байланыш түзүп, ортосунда байланыш. Эли шаркка биздин мамлекетте мебель өндүрүшчүлөр бар деген эмени алып чыгып атабыз. Биз барбыз депчи, мебелчиктер бар деп. Ошондо мисалы Ликпром Кыргызстан эмес, азыр жакынкы мамлекеттен эмес, чет мамлекетке чейин тарап Кыргызстан таанып атат. Ошондой учурда сиздердин мебелдериңиздер эмеректе алып келген ишканалар иштеген, бирок ал жөнүндө эч ким билбейт. Сөзсүз сиздер азыр ошол багытта иштеп атасыздар да. Ошол биздин союздун иш алып баруу алкагында бар да, булчу сөзсүз түрдө бар. Ошол биз биригүү, взаимодействие с государственными органами, да, взаимодействие с профтехучилищами, взаимодействие с народом, да, с потребителем. Ушундай да, негизги направление ушулар. Ушул направлениеден иштейбиз. Мунун ичинде көп пункттар бар, подпункттар бар. Анан сиз айткандай көйгөйлөр, тендер маселесинде бизде мебелчилерде көйгөйлөр көп. Ички конкуренциянын боюнча тендер же кандай? Конкуренция боюнча эмес, ошол тендерди жүргүзгөн мекемелер жөнүндө ушундай бир эме көйгөйлөр бар да. Тендерди бергенден кийин тендердин тиги тыйынын алыш боюнча маселелер бар, аябай узак тиги срокто болуп кетет, ортосу. Ошолордун баардыгын биз бириктирип бир иш-чараны иштеп чыгайлы деп атабыз да. Уюм азыр юридикалык багытта иш алып барып атабы? Демек, мен сурап жаткан катталдыбы? Катталды. Минюстан катталып өттүк, официальный деп коет го, орусча айтканда официальный открытиясын, презентациясын, ачылышын ошол 14 февралда мына сиздердин журналисттериңиз барып өздөрү күбө болушту. Атайын ачылыш жазадык. Ошол жерде 20дан ашык 30га чукул Кыргызстанда чоң компаниялар келди, ири компаниялар чакырдык, өндүрүшчүлөр жана сырье поставщиктерди чакырдык. Ошол жерде сиздердин журналисттер өздөрү чагылдырып күбө болушту. Мамлекеттик органдан кишилер келди, ошентип өзүбүздүн ачылышыбызды кылдык. Минустан катталдык, официально юридически иштеп атабыз иншалла, Кудай буйрса бүгүнкү күндө. Анда бул эми баягы эме сурооп, журналисттер негизи суроону бергиси келбейт, бирок бул азыркы темага ылайык болуп атат. Мен да бул суроону бергим келбейт. Уюм түзүлөрү менен алдыңкы биринчи эле аткара турган иш-чара пландарыңыздар кайсы? Айтасызбы? Биринчи эле бүгүн башталды. Ошо күндүн 14 число биринчи күн болчу. Ал күнү иш-чарабызды кылып, салтанаттуу. Анан эртесин 15-ден баштап уже иш жүргүзүп, ага чейин жүргүзүп келаткан, бирок официальный деген ишти 15-ден баштап биздин балдар, ошол СПМдин союздун ичинде юристтер бар, экономисттер бар. Азамат мырзага ошон биздин толук камдуу мүчөлөрүбүз жана специалисттер бар да, ушул тармакта иш алып бара турган. Өзүңүздөрчө кеңсе бар экен, ошол жерде отуруп бир агымда кетет экенсиздер да. Ушул жерден биз суроо.
толуктап коеюн кечиресиз. Ошол иш башталдыбы деген боюнча иш башталган. Бизге бүгүнкү күндө азыр мен 3-4 компаниядан Орусиян жана Кытай Эл Республикасынын бир чоң бир провинциясынан бизге уже эмелер келди. Буйрутмалар келди. Биз менен кандай иштешесиздер деген бизге ушундай предложениялар келди да, предложение келди. Ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз, жаңы эле кеңседен келатабыз. Ошо боюнча иштеп келатабыз. Иншалла жолугушуулар болуп атат. Биздин директорубуз Сагынбаев Улукбек мырза азыр Минэкономго кетти. Ошол иштер боюнча бир демек муз ордунан жылган экен да. Муз ордунан жылып атат. Биздин өкүлүбүз азыр Мюнхенде да жана санариптештирүү жагынан да бир долбоор бар экен. Ошонун презентациялап туруп, биздин IT өкүлүбүз да кетти ошол жерге. Ознакомление болгонго, таанышканга эмне жаңылыктар болот деп ошо. Буюрса туура айтасыз. Азыркы мезгилде санариптештирүү мезгилинде, глобалдаштыруу мезгилинде, интернет айкымында, интернет булактарынан көптөгөн маалыматтарды алса болот. Ошол аркылуу чындыгында көптөгөн өзүңүздөргө керектүү буйрутмаларды алат болушуңуздар керек. Убактыбыз акырындап соңуна келатат. Мен сиздерге эркин микрофон берейин. Көрүп аткан ошо жалпы телекөрүүчүлөргө дагы айтылбай калган сөздөр болсо ошо Данияр мырза токтолуп кетсеңиз болот. Рахмат. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бизде жаңы түзүлгөн уюм катары таанып, бизди студияңарга чакырып, биздин телеканал сиздердин түшүңүздөрдү кестик. Массалык маалымат каражаттарынан. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик болсун, жамаатыңыздарга, баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Биздин жамаатта абдан сүйүндө турган эң негизги нерсе баардыгы балдарыбыз, мүчөлөрүбүз иман жолунда балдар. Абдан кубанычтамын. Ошол эң биринчиден сүйүндүрөт. Биздин ишибиз таза, тунук болот. Алланын ыраазычылыгын табуу, анан ошол кыргыз элиме, журтума деген кызмат кылам деген балдар отурабыз. Ушул күнгө чейин ар кимибиз өзүбүзчө иштеп келгенбиз, өзүбүзчө жүргөнбүз. Бирок ошол балдардын оюнда баарыбыздын өзүбүзчө оюбузда бар экен бир биригүү. Ошол балдар бириктик, биригип ушу аз да болсо кыргыз элибизге, Кыргызстаныбызга бир салым кошойлу деген ушундай бир жакшы призыв менен ушу союзду түздүк. Кыргыз элиме рахмат, баарыңыздарга ден соолук болсун, бөөдө кырсыктан тышкары болуп оорубаңыздар. Ошол бизден айтарыбыз. Рахмат. Сиз дагы кайрылып өтсөңүз болот, Азамат мырза. Мен да кыргыз элиме кааларым, биздин ошо уюмдун да бир биздин элибизге, жерибизге жардамы тийсин, жаңы жумуш орундары түзүлгөнгө да аракетибиз болгонго бизге Кудайыбыз колдосун. Анан сиздердин студияңызга да, телевидениеңизге да рахмат. Ошо чыгырып койгоңуздарга ошо чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан өндүрүүчүлөргө кайрыларым. Ар дайым жаңы нерселерди ойлоп табып, жеке эле Кыргызстандын рыногунда жүрбөй, эми мындан ары Казакстан, Орусияга ушундай, Өзбекстанга ушундай биздин мебелдерибизди экспортко способный дизайндарды чыгарып, конкуренция түзүп, ошонун баарын чыгарганга силерге каалоолорум ошо ийгилик да ошол жолдо. Рахмат. Студиясына келип, ушу жаңы түзүлүп аткан эмеректерди өндүрүү уюму тууралуу кенен маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерге ийгилик. Кадамыңыздар жаңы гана бутка туруп башталып аткан экен. Кудай буйруса, мындан ары дагы ишиңиздер алдыга жылып, эфирге келип туруңуздар. Себеби жакшы сиздер эмерек чыгарсаңыздар, сапаты жакшы чыкса, чындыгында өзүңүздөр айтып аткан ошол эле Казакстан башка мамлекеттерге чыкса, Кыргызстанда чыгара алган деген ат менен биз дагы көрүп, кубанып, сүйүнүп турмакчыбыз. Рахмат. Ийгилик сиздерге, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.